Assalamu alaikum fermerler. Bugün ben sizlerge Чүй облусунун Сокулук району Совхоз Фрунзе айылынан сатылып жаткан эң алдыңкы линия болгон эксклюзивдин тукумундагы 4 айлык коз-кочкорду көрсөтөмүн. Бул сатылат туугандар. Эксклюзивдин небереси болуп калат. Стойкаларды, кебетелерин бир рет карап коюңуздар. Бул менин таанышымдын короосу. Бул арашанчы, кыскасы койлорду, кочкорлорду базардан эмес, мындайча айтканда, нак арашанчылардын линиясын кууп алып жыйнаган бир агамдын короосунан сатылып жаткан жаш коз-кочкор. Сөздүн төркүнүн жакшылап түшүндүрүп коеюн. Бул киши кой жыйнаганда ушул жанакы эксклюзивдин ээси, бактажылар менен бирге ары бери басып жүрүп, ошо кишилер көрсөткөн койлорду жыйып, кыскасы же болбосо ошо кишилердин короонон кочкор алып кошуп, ушинтип кыскасы баягы канды кууп, мындай сапаттуу койлорду кармаган аракет кылып келет да. Кыскасы анан ала коюп, сата коюп деген тема жок. Плюска кетеби, минуска кетеби, ооруйбу, өлөбү, же кымбат сатабы, кыскасы ошого чыдап фермер болуп кармайт. Ушундай кишинин короосунан сатылып жаткан жаш коз-кочкор бар. Баасы жөндүү 150 миң сом. Эксклюзивдин небереси туугандар. Жашы боюнча 4 ай, ушу март айында туулган коз-кочкор экен. Сүттөн жакында бөлүнүптүр. Көздөрүнүн айланасы бир аз агары баштаган. Эми эксклюзив сыяктуу өтө молочный цвет эмес. Эгер молочный болгондо баасы анда өтө эле жогору болот эле. Кыскасы бул өтө дагы темный эмес. Анткени мына көзүнүн айланасы агаргандарын көрүп турасыздар. Үмүт бар, Анан кулагынын жайгашканы жакшы. Балким 20-21 чыгып калышы мүмкүн. Өлчөгөнүбүз жок. Куйругунун разрези бар туугандар. Эгер ушу коз-кочкорду алып карма пробникке коюп, эгер мындайраак койлоруңуздар болсо, арзан вариант издеген болсоңуздар, ушу кочкорду чоңойтуп күткөнүңүздөр жакшыраак. Анткени стойкалары жакшы. Чоңойгондо баары бир күчтүү линиялар башкача өзгөрүп кетет туугандар, Анан ушул эксклюзивдин бир өзгөчөлүгү, эксклюзив туугандар чистотаны жакшы берет. Анан каны туруктуу кан туугандар, ары бери бурулуп кете бербейт көп туугандар, Эксклюзивди ошон үчүн баалайт. Анан ушундай коз-кочкордон бир быйыл пробник болсо бир 5-6 койго, 10 койго чейин, бир аз кеч күзгө чейин күтүп койсоңуздар болот туугандар. Октябрдан кырылдатып качыра баштайт ушу кочкорчу. Бир 20-ны качырсаңыздар болот. Кыскасы ушундай. Анан 2-3 жылдын ичинде бир 50 ургачын алып калсаңыздар болот ушу кочкордон. Анан эксклюзивдин тукумундагы ургачылар деп келечекке баягы селекцияга ургачыларыңыздардын канын күчтөп кармасаңыздар болот. Бул арзан вариант туугандар. 150 миң сом Совхоз Фрунзеде турат. Бишкек, Сокулук району. Кыскасы Бишкек туугандар, алыстагылар үчүн. Жакындагылар үчүн Совхоз Фрунзе объезднойду билесиздер, Ваян Антоновканын ылдыйында. Мына ушул жерде турат. Бир гана куйругуну көрсөтпөдүм, аз куйругуну көрсөтүп кой. Куйругу,